Москва шаарынын тургундары Қазақстан границага чыгып келүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Тажик мигранттарына байланыштуу Душанбе Орусияга нота тапшырды. Коңшу Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги Орусиянын элчиси Семен Григорьевди чакырып, ага нааразычылык нотасын тапшырды. Бул тууралуу ТАСС агенттигине Тажикстандын дипломатиялык бөлүмү билдирген. Андагы маалыматка ылайык 29 апрелде Орусиянын Тажикстандагы элчиси Семен Григорьевге Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги нааразычылык нотасын тапшырган. Нотанын текстинде бул иш-аракет Тажикстандын жарандарына гана колдонулуп жатат. Бул тажик-орус мамилесине туура келбейт деп белгиленет. 26 апрелде Тажикстандын Тышкы иштер министринин орун басары Содик Имоми Орусиянын элчиси Семен Григорьевге тажикстандыктардын Орусиядагы кырдаалына тынчсыздануусун билдирген. Кийинчерээк министрлик жарандарына Орусияга баруудан баш тартууну сунуштаган. 25 апрелде Тажикстандын Азия Плюс басылмасы 22 апрелден бери Оренбург облусундагы казак-орус чек арасына 180дей тажик номерлуу унаа кезекте турганын, башка унаалар өткөрүлүп жатканын жазып чыккан. Анда Тажикстан жарандарынын телефондорунан бери текшерилип жатканы айтылган. Өз кезегинде Орусиянын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарова текшерүүлөрдү Крокус Сити Холл соода борборундагы теракттан кийин күчөтүлгөн коопсуздук чаралары менен түшүндүрдү. Ошол эле учурда анын айтымында текшерүүлөр бардык жарандарга тиешелүү болгон. Булак Супер Кежи. Садыр Жапаров ЛЖ кластерин өнүктүрүү боюнча жыйын өткөрдү. 29 апрелде президент Садыр Жапаров 3 жоку кластерин өнүктүрүү планын бет ачарына арналган жумушчу жолугуш өткөрдү. Бул тууралуу өлкө башчынын администрациясы билдирди. Анда франциялык компаниясынын башкы директору Паскал Дев Терсан 3 жоку кластери Борбордук Азиядагы эң ири лыжа базасы боло аларын билдирди. Ал белгилегендей, долбоор Ысык көл облусундагы 3 тоо жокусун камтыйт: Жыргалаң, Ак булак жана Бозу жок. Планга ылайык бул жерлерде жалпы узундугу 200 чакырымды түзгөн лыжа трассалары курулат. Долбоор ишке ашырылгандан кийин 4,8 миң жумушчу орун түзүлөт деп күтүлүүдө. Салык төлөмдөрүнүн көлөмү 146 миллион еврону түзөт. Аталган курорттор жылына 10 ай иштеп, аларга 850 миңге чейин турист келе алат. Кластерди куруунун биринчи этабынын алкагында 60 чакырым лыжа трассасы жана 6 асма жол курулат. Пландаштырылган иштер 2026 жылдын аягына чейин аяктайт жана 165 миллион евро инвестиция тартууну талап кылат. Ошону менен бирге туристтерге ыңгайлуу болуш үчүн мейманканалар, ресторандар, этно шаарчалар, конференц-залдар, ошону эле башка эс алуу зоналары камтылган комплекстүү инфраструктура курулат деп жазылат маалыматта. Мамлекет башчысы лыжа кластерин ашыруунун маанилүүлүгүн баса белгилеп, мамлекеттин катышуусун талап кылган бардык маселелерди иликтөө боюнча зарыл иштерди жүргүзүүнү тапшырды. Булак Супер Кежи. Украинадагы согушка катышкан кыргызстандык Орусиядан саясий башпайник алат. Кыргызстанда Украинадагы согушка катышкан деген айып менен соттолуп, кийин пробация аркылуу бошотулган кыргызстандык Аскар Кубанычбек уулу Орусиядан саясий башпайник алары айтылды. Бул тууралуу 27 апрелде Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк өзүнүн Telegram каналына жазды. Анын жазганына караганда Кубанычбек уулунан убактылуу башпайник берүүгө байланыштуу документтер кабыл алынган. Эгерде негиз бар болсо, биздин өлкөнүн жарандыгына кабыл алуу маселеси белгиленген тартипте чечилет деп жазган ал. Быйыл 24 январда Бишкектин 1 май райондук соту Украинадагы согушка катышкан деген айып менен соттолгон Аскар Кубанычбек уулун 7 жылга соттоп, 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен сот залынан бошоткон. Кубанычбек уулу 26 апрелде орусиялык журналисттерге интервью берип, соттун өкүмүнөн кийин Кыргызстандан Казакстан аркылуу чыгып кеткенин жана Орусияда жашап, ушул өлкөнүн жарандыгын ала турганын билдирген.
Кыргызстандын юстиция министрлигине караштуу пробация департаменти Аскар Кубанычбек уулунун өлкөдөн чыгып кетиши боюнча комментарий берелик. Былтыр 30 августта Кыргызстандын жогорку соту Кубанычбек уулу боюнча райондук жана шаардык соттордун чечимдерин жокко чыгарып, кылмыш ишти кайра кароого жөнөткөн. Ага чейин былтыр 16 майда Бишкектин 1 май райондук соту аны 10 жылга соттогон. Апелляциялык арызды караган Бишкек шаардык соту 7 июнда ушул эле чечимди күчүндө калтырган. Өкүмдү Москвада жашап жүргөн кыргыз жараны 2022 жылы июнь айында материалдык пайда табуу үчүн Орусиянын аскердик топторунун бирине кошулуп, Украинадагы согушка катышканы жазылган. Ага кылмыш жаза кодексинин жалданмачылык менен кылмыш иши козголгон. Булак Назар Ньюс KG. Рамзан Кадыровдун 16 жаштагы уулуна дагы бир кызмат берилди. Чеченстандын президенти Рамзан Кадыров 16 жаштагы уулу адамды Орусиянын Атайын бөлүктөр университетинин куратору кылып тайындады. Бул тууралуу ал социалдык түйүндөрдөгү баракчалары аркылуу кабарлап, уулу университеттин ишмердүүлүгү менен жакшы тааныш экенин жана жүктөлгөн милдетти мыкты аткарарын билдирди. Бирок куратор катары эмне иш аткарарын тактап айткан жок. Кавказ Рейли билдиргендей, Гудермес шаарындагы Орусиянын Атайын бөлүктөр университети деп аталган жай бул Украинага каршы согушуу үчүн жалданма аскерлерди машыктыруучу база. Документинде аттуу спорт клубу катары көрсөтүлгөн. Өткөн айда президенттик шайлоо алдында Чеченстан бийлиги бул базага Владимир Путиндин ысымын ыйгарган. Былтыр 15 августта Адам Кадыров Куранды өрттөөгө айыпталган, кийин 3,5 жылга соттолгон Никита Журавлев аттуу кишини Грозный шаарынын терүү абагында отурган жеринен уур токмок алган. Полиция бул окуя боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тарткан, бирок ошондон кийин ал бир топ сыйлык алды. Адам Кадыровго Чеченстандын баатыры наамы берилди. Ал президенттик администрацияда коопсуздук бөлүмүнүн башчысы болуп тайындалды. Татарстан, Карачай-Черкес, Кабардин-Балкар республикаларынын алдындагы кызматы үчүн, Чеченстандын Даймехкан Си умма алдындагы кызматы үчүн, Ислам дин алдындагы кызматы үчүн, Орусиянын эмгек эрдиги жана Орусиянын Атайын бөлүктөр университетинин өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн деген орден медалдар ыйгарылды. Орусия президенти Владимир Путинди толук колдогон, аны сындагандарды өз душманы көргөн Рамзан Кадыровдун уул кыздары сыйлык наамдардын түрлөрүн алып келе жатышат. Быйыл 16 февралда улуу кызы Дынер деген орден менен сыйланган. Андан бери бир нече күн мурда экинчи кызы 24 жаштагы Хадижа Чеченстандын башчысынын жана өкмөттүн администрация башчысынын биринчи орун басары болуп тайындалган. Булак Азаттык.